Бүгүнкү тема кантип өзүмө ишенимдүү боломун деген сабак болот. Байелсе мурда көргөнсүң, мурдагы билгендериңе дагы кичине толуктоолор, мурдагы билимдериңди бекемдөөлөр боюнча болот. Так, ачык айтайынчы. Кубаныч кир. Так, өзүбүзгө ишеним, Ихсан кандайсың? Өзүбүзгө ишеним бул сезимдердин бир түрү да. Кадимки эле бул өзүбүзгө мындай ишенүү сезимдердин бир түрү. Качан биз өзүбүзгө ишенбей калабыз жана кайсы учурда өзүбүзгө ишенбейбиз? Биринчи силерге суроо берейинчи. Кайсы учурларда же кайсы моменттерде кандай адамдардын арасында өзүңөрдү мындай уверенный сезесиңер да, кайсы жерде өзүңөрдү мындай некомфортно сезесиңер? Например, мен мурдаракта врачтардын алдыга барганда неудобно боло берчү элем, байкуштай сезип өзүмдү. Да ким десем экен? Банкта иштеген банкирлердин арасында өзүмдү байкуштай сезет элем, бечарадай. Бизнесмен, соодагерлердин арасында өзүмдү бечарадай сезет элем да. Кийин анан кийин түшүндүм, ар бир профессия өзүнө жараша болот экендигин. Мисалы, мен мугалиммин. Мугалимдердин арасында мен өзүмдү ишенимдүү сеземин. Анткени мен өзүмдү профессионал мугалим деп эсептейм да. Менден өтө слабый мугалимдер бар. Ошондуктан менден күчтүүлөр да бар. Менден 5 эсе, 100 эсе күчтүүлөр да бар, менден 100 эсе слабыйлар да бар да. Ошон үчүн мен мугалимдердин арасында өзүмдү жакшынакай нормальный сезем. Врачтардын алдына барганда мен өзүмдү байкуш сезчү экенмин. Ойлоп көрсөм, мен эмнеге врачтардын алдына барганда бечара болом? Мен эмнеге байкуш болом? Мен мугалиммин, мен врач эмесмин. Мен медицинаны окуган эмесмин. Ошондуктан мен бечара болбошум керек деп түшүнүп калдым. Бизнесмендердин алдына барганда да өзүмдү байкуштай сезет элем. Кийин түшүндүм, мен бизнесмен эмесмин. Мен соода менен алектенбейм, же мен бизнес менен алектенбейм. Мен мугалимдик кесипти тандап алдым, ушул тармак боюнча адисмин деп, азыр кайсы жерге барбасын мен билбейм. Врачка барганда мурда уялып билбейм десем, мен билбейм. Түшүндүр мага, эмне себептен, кантип ичет бул дарыны, качан ичет, эмнеге ичет, эмне үчүн ичет деп уялбай, тартынбай эле сурайм да. Соодагерлердин арасына барсам деле мен түшүнбөйм. Маркетингди билбейм. Базардын, рыноктун шартын билбейм. Мен базарды билбейм деп эле кысынбай эле, уялбай эле айтып калганмын да. Силерге суроо, силер дагы кайсы чөйрөдө өзүңөрдү ыңгайлуу сезесиңер, кайсы чөйрөдө өзүңөрдү ыңгайсыз, некомфортно сезесиңер? Же болбосо кайсы сабакта өзүңөрдү мындай жакшынакай уверенный отурасыңар дагы, кайсы сабакта мындай өзүңөрдү мугалимден коркуп, бечара болуп отурасыңар? Мен химия, биология сабактарында өзүмө ишенбей отурам. Математика, кыргыз тили, орус тили деген сабактарда ишенимдүү отурам да, уверенный болуп. Жакшы жооң. Сонун Асема, рахмат. Байел, сенчи? Мен химияда жана историяда кичине татаалчылык бар. Бирок окусам окуй алам. Жана ошондой эле геометрия, адабият, черчение ошолордо жөн эле отурам. Кадимки эле адамга окшоп, коркпой эле. Жакшы. Ихсан, сенчи? Мен биология, анан тарых, алгебра ушул сабактарда өзүм жакшы сезбей корккондой болуп отурам, калган сабактарда жакшы эле отурам да. Арет? Саламатсызбы? Арет, саламатчылык. Биздин сурообузду уктуңбу сен? Жок, эже, мен кечигип калдым, жаңы эле кирдим. Кечип калдым. Убагында киребиз,
Так, анда угуп тура бер, башчагын көрүп аласың кийин. Биз эми ушуну ойлоп көргүлө. Асема, сен келечекте кайсы кесипти тандаган жатасың? Менеджмент экономист. Менеджмент экономист. Сонун. Бул кесип үчүн сен кайсы сабактарды жакшы окушуң керек? Математика. Бир эле математикабы? Экономика сабагын еще. Математика, экономика, анан сөзсүз түрдө Тилдерди. тил сабактары, орус тили, англис тили. Ооба. Сонун. Байел, сен кайсы кесип тандагың келип турат? Хирург. Хирург болгуң келип атат, Жакшы. Ихсан, сенчи? Архитектор. Архитектор. Сонун. Ариет, сен кайсы кесип тандагың келип турат? Ариет. Архитектура. Архитектор. Жакшы, сонун. Эми ошол тандаган кесибиңерге кайсы сабактар силер үчүн маанилүү? Ошону так аныктагыла. Мисалы үчүн хирургка кайсы сабак маанилүү? Биология, химия, орус тили жана англис тили. Архитектурага математика, черчение. Черчениянын көбү азыр анчалык керек эмес. Черченияны деле компьютерден жасап калышты. Архитектура үчүн математика, информатика, анан орус тили же англис тили. Демек, фокусуңарды ушул сабакка койгула. Ушул сабакта 2 эсе 5 эсе катуу окугула дагы. Калган сабактарда ооба сен химияны түшүнбөйсүң. Жакшынакай эле отура бериш керек экен. Асема келечекте химик болуп, ученый болуп, химик бирдемке профессор болбойт. Ошондуктан нормально эле отура бер, пусть 3 аласың. Пусть 2 аласың. Бирок 2 албаш керек. Хотя 3 алыш керек, 2 алса туура болбой калат. Нормально эле отура бериш керек экен. Ушул нерсе биз мындай өтө маанилүү экен. Мындай кызыктай болбогула, некомфортно болбогула. Например, мен кыргыз тили мугалимимин, математиканы азыр чыгара албай калгам. Кандай десем экен? Эмне десем экен? Математикалык багы терминдерди же болбосо бирдекелерди чыгара албай калганмын. Англис тилин билбеймин, например. Дагы эмне? Химияны билбей калганмын. Мен ошол химик мугалимдердин арасында же математик мугалимдердин арасында мен байкуш сезишим керекпи? Эч качан. Мен өзүмдүн профессиямда, өзүмдүн кесибимде профессионалдуу түрдө билишим керек. Ошондой эле өзүмдүн профессияма керектүү тармактарды жакшы билишим керек. Окуучулар менен иштешкенден окуучулардын психологиясын жакшы билишим керек. Психологияны билиш үчүн орус тилди жакшы билишим керек. Педагогиканы жакшы билишим керек. Анан өзүмдүн профессиямды. Анан мен математиканы билбейм, же болбосо физиканы билбейм, же химияны билбейм деп мен бечара болуп тартынбашым керек. Түшүнүктүү болду, Өзүбүзгө ишенимдүүлүк бул сен тандаган тармакта өзүңө ишенимдүү бол, сен тандаган тармакта өзүңө күчтүү бол, калган нерселерге өзүңөрдү кыжалат кылбагыла. Өзүңөрдү кыжалат кылып, мучтетип, кыйнап, мындай энергияңарды кетирбегиле. Эми дальше кеттик. Эми жашоодо өзүбүзгө ишенимдүү сезим деген кандай? Мисалы, мен окуучуларга аябай байкой салам да. Кээ бир окуучулардын, мен билген тааныгандардын, мен Себатта иштейм да баягы. Бишкектеги эң баягы күчтүү жеке менчик мектептердечи. Анан ошол жерлерде көп атактуу депутаттарды, министрлердин, даже экс-президенттердин балдары, неберелери окушат да. Камчы Көлбаевди билесиңер, барыңар, же билбейсиңерби? Билебиз. Камчы Көлбаевдин баласын окуткам да. Ошонун баласына да аябай байкоо салат элем. Назира Айтбекованын баласын окутам учурда. Камчы Көлбаевдин баласынын оценкасы мындай болчу да. Ушунчалык тикчи, мен просто мындай медеп койт, бирөөдү сүйлөгөн болбойт, просто мен мындай нейтралдуу эле жөн эле нерселерге пример келтирип берейин.
осанкасы ушундай тик десиңер, башка балдарга караганда дагы моундай. Ушундай басат. Ондай. Эже мен жооп берейинчи. Эже мен окуй албай калдым. Эже убакыт бериңизчи, пожалуйста, эже. Көрдүңөрбү? Башка балдар кандай болчу? Мындайраак. Эже, эртең окуп берсем болобу? Мындайраак да. Көрдүңөрбү? Биздин дене, плеча, мына осанка, мындай басканыбыз, мойнубузду тик алганыбыз биздин ички сезимдерди билдирип турат. Сен өзүңдү кандай сезгениңди билдирип турат да, мисалы. Эгерде сен ичиңен өзүңдү мен байкушмун, мен бичарамын, же мен акчам жок, же болбосо менин башым ооруйт, же мен сулуу эмесмин, же мен күчүм жок, же мен орусча билбейм, иши кылса кандайдыр бир өзүңдү байкуш сезген оюң болгон болсо, ал сөзсүз түрдө биздин дене аркылуу сыртка көрүнүп турат. Биздин дене аркылуу. Кээ бир балдар болсо байкуш болот да, буттарын тайтайтып. Бул осанка мондой болуу, мындай кылып алып, жерди карап, башты карап алуу, мени урушкыла. Мени урушсаңар боло берет. Мени шылдыңдай бергиле. Мен байкушмун деген сигналды чачыратып турасың, денең аркылуу антенна сыяктуу чачыратып турасың. Сен өзүңө ишенимдүү болгондо, мындай кылып алабыз, бул текеберлик, высокомернилик, бул жаман сапат. Болгону башты тик кароо. Мындай кылып, желкени тик алып, өзүңө мындай жүрүп, мындай кайрыл, бүттү. Айланаңдагылар акырын эле сени сыйлап баштайт. Сен ушул осанкаң менен мени сыйла деген сигналды чачыратып турасың, антен сыяктуу. Эми ошол Көлбаевдин баласына айткан ушунчалык осанкасы түздүгүнө мен аябай баалайт элемчи. Анан башка балдарга да салыштырып көрсөң, алар байкушураак, осанкалары кыйшыгыраак. Ушуну эмне үчүн айттым? Демек, силер бүгүндөн баштап өзүңөрдүн осанкаңарга көңүл бургула, басканыңарга көңүл бургула. Кыздар дагы тик баскыла, жигиттер дагы тик баскыла. Башыңарды өйдө көтөрүп, жакшынакай жүргүлө. Бул бизди Кудай жер бетиндеги бардык жаныбарлардан акылдуу кылып, өзү жакшы көрүп, башкача жакшы көрүп, периштелерди дагы адамга баш ийдиртип, шайтандан жогору кылдыртып, ушундай кылып жасаган. Кудай ар бир адамын жакшы көрүп жасаган. Кудай эч кимди байкуш кылып, бул бечара болсун, бул байкуш чумо болсун деп жараткан эмес да. Ошого дайыма мени Кудай жакшы көрөт, мени Кудай сүйөт деп осанкаңарды тик алып жүргүлө. Адан кийингиси, эгерде сен ичиңде слабый точка деп коет, слабый точкаң болгон болсо, же комплекстер деп коет, комплекстериң болсо, бизде өзүбүзгө болгон ишеним төмөндөп баштайт. Мисалы, мен мектепте окуп жүргөн кезимде, ошол как раз переходный возраст деп коет, силерге окшоп 8-классымда семирип кеткен да. Өзү анатомия, физиология боюнча переходный возрастта көпчүлүк кыздар семирип кетет. Бул норма. Кайра арыкташат. Бул убактылуу эле нерсе да. Ошондо аябай семирип кеткенмин. Анан семиргеним үчүн ушунчалык уялат элем, уялып, өзүмдү байкуш сезип, бечара сезип, ушунчалык өзүмдү байкуш сезип кеткенмин. Анан мени семиз деген сөздү укканымда, Ахмет, мишайт кылбай тур мага. Семиз деген сөздү укканда, же болбосо дагы бир эмне, ошондой нерселерди укканда эле өзүмчө эле байкуш болуп, кычыкчымдай, жердин түбүнө кирип кете тургандай болот элем. Семиз болсом эмне болуптур, жүрө бер, башыңды нормально көтөрүп. Эмне семиз адамдар жашабаш керекпи? Жыргап эле жүрө бер, помпоюп, семиз болуп, Анан дагы уялат элем, ошол переходный возраст болсун, мектепте окуп жүргөндө, неге менин көзүм кичинекей, жыпшыйып деп.
эмне болуптур, кореянка кытайлар деле жүрөт, монтип жүрө берсем болбойбу? Вот ошондой менин өзүм дагы толтура слабый точкаларым, комплекстерим бар эле. Азыр ойлоп көрсөм, булардын баардыгы туура эмес экен. Переходный возрастта көбүнчө кыздар баштайт да, кыздар дагы мен неге сулуу эмесмин, мен неге баягы кукладагы же болбосо корейский сериалдардагы, түрктөрдүн сериалдарында, кинолордогудай сулуу кыздардан эмесмин деп идеалдуу сулуулукка умтулушат дагы, өздөрүнүн телосын, өздөрү баягы денесин принимать этпейт да, кабыл албайт, жакшы көрүшпөйт. Бул дагы эң ката экен. Кудайга дагы каршы болгон болобуз. Жигиттер дагы эмне өздөрүчө эле чачтарды коюп, мындай кылышып, мен сулуу эмес болуп калдым, мына боюм кичине же арык же мына плечаларым кичинекей деп жигиттер дагы өзүнүн денесин кабыл албайт да, баягы өзүнүн денесин жактырышпайт. Бул дагы туура эмес. Ойлоп көрсөк, 90-60-90 же болбосо 180 деген стандарт бой деген булардын бардыгы маркетинг, соода, бизнес үчүн ойлоп табылган стандарттар. Ойлоп табылган стандарт. Эгерде норма, сулуулук деген 90-60-90 красота болуш керек деген нерсе болгондо, анда Куранда жазат эле, Куранда боюңар 180 болсун, силер аябагандай сулуу болгула, силер аябагандай белиңер ипичке болсун, эркектер далыңар чоң болсун, ошондой кылып өзүңөр семиздер дары ичип арыктагыла деп Куранга жазат эле да. Хорошо, Куранга жазбаса да, жок дегенде Библияга, жок дегенде Буддаларга, жок дегенде башка диндегилерге жазат эле да. Эч кайсы динде, эч кайсы ыйык китептерде бою 180 болсун, кыздардын фигурасы моундай 90-60 болсун, жигиттер моундай накачанный болсун деген эреже, правила жок. Бул товар өтүш үчүн маркетингдин ойлоп тапкан нерсеси. Фитнес клубтагылар сен бияка келип машыксаң, сен стандарт сулуу болуп каласың. Помада, косметиканы койсоң, сен сулуу болуп каласың. Моундай кийимдерди кийсең, сен сулуу болуп каласың. Кубаныч, сызбай отурчу, менин сөзүмө кулак сал, Кубаныч. Моундойлорду кылсаң, сен сулуу болуп каласың деп ойлоп табышат эле. Ой, сулуу болуп каласың деп өздөрүнүн товарларын реклама кылышат. Мен айтайын деген ойду, маанисин, сутту түшүндүңөрбү? Мен эмнени айткым келди азыр? Ошондой кабыл алуу. Молодецсиң байел. Бизди Кудай кандай кылып жаратса, ошондой кабыл алгыла. Сулуу эмессиңби, сулуусуңбу, боюң узунбу, кыскабы, арыкпысыңбы, семизсиңби, эч нерсе эмес. Денеңде кандай кемчилик болсо дагы эч нерсе эмес. Эч качан слабый точкаңар болбосун. Слабый точкаңар болгондо Кудай мени ушинтип жаратты. Бул менин өзүмдүн артыкчылыгым. Ушул менин слабый точкам кандайдыр бир мага пайда окшойт. Ал пайданы мен билбейм, бир гана Кудай билет деп өзүңөргө өзүңөр мээңерден команда бергиле. Эми денеңерди кандай болсо ошондой кабыл алганды түшүндүңөр, Слабый точка болбостугун түшүндүңөр, Ооба. Сонун. Демек биз өзүбүздүн денебизди кабыл кылсак, өзүбүздүн баягы слабый точкабыз жок болсо, бизде өзүбүзгө ишенимдүү сезим пайда болот экен. Например, сабакта азыр Кубаныч бар экен, Кубаныч бар экен. Сонун. Кубаныч, азыр мен сага бир суроо берейин. Кубаныч, мен сен көрө элекмин, мындай көрсөм да унутуп калдым, көрө элекмин, дайыма экранын жабыгы. Просто мисал келтирип атам. Кубаныч, сенин чачың көк экен, Кубаныч, сенин чачың жашыл экен. Позор, уят, вай деп обзывание кылып атам. Кубаныч, сенде кандай сезим, кандай реакция пайда болду?
Çaçın kök, çaçın jaşıl. Vay, pozor, kuvanaç. Ушундай да чач болобу? Кандай реакция пайда болуп атат? Кандай сезим пайда болуп атат? Жооп берсең да. Кубаныч. Менде жаман сезим пайда болду. Жаман сезим пайда болдубу? Уял, Çaçın jaşıl desem жаман сезим пайда болдубу? Ya. Kuvаныч, çaçın jaşıl desem sende жаман сезим пайда болдубу? normal сезим. Ооба. Сенде норма, эч нерсе болбош керек. Сенин чачың жашылбы? Yok. Жашыл эмес, Чачың көкпү? Yok. Ооба. Сенде азыр чачың көк десем, жиниң келдиби, келбедиби? Yok. Жок, конечно, келбейт. Уялдыңбы, уялбадыңбы? Чачың көк десем. Yani. Уялдыңбы? Кандайча уяласың чачың көк десе? Биз обзывание түшүнөсүңөр да, шылдыңдаган обзыванияга. Биз обзыванияга качан уялабыз? Биз өзүбүзгө ишенгенде. Мисалы үчүн, эми карап тур. Чачың көк, уят, позор, кубаныч. Эми карап тур, экинчи обзыванияны. Кубаныч, меси жок, башы жок, меси жок, башы жок, кубаныч. Тупой, меси жок. Эми кандай сезим болду? Экинчи обзыванияны кандай сезим кылды, пайда кылды экинчи обзывания? Normal. Так, давайте Байел сен менен иштешип көрөлүчү. Байел. Чачың көк десем Ооба, сага жеке. таасир эттеби? Бул норма. Ага. Жок, Но айтыш керек да, не болуп турум? Чагат деп. жок. Сен менин оюмду түшүнбөй калдың, Байел, сен дагычы. Кел, Асема сен менен иштешип көрөлүчү. Асема. Угуп жатам. Сени мен азыр бир подружкаңмын да, короче, жиниңе тиип сүйлөп атат да подружкаң. Асема, чачың көк сен, уят эле, чачың көк десем, сен ачуң келеби, келбейби? Уяласың, уялбайсыңбы? Уялбайм, анткени өзүмдүн чачым көк болсо көк боло берсин деп эме кылам да. Өзүмдү өзүм коргойм да. Чачың көкпү өзү же көк эмеспи? Сиз айтып аткан моментте чачым көк, бирок өзүмдүн чачым көк эмес. Моментте чачың көк. Хорошо. Азыр анда мынтейинчи. Чачың жашыл дейинчи. Чачың жашыл. Чачың жашылбы? Жок. Сен ошондо азыр мен чачың жашыл деп шылыңдасам, сен неме кыласыңбы, мындай уялып же реакция берип, мындай жаман болосуңбу? Чачым жашыл болсо өзү эме жаман болбойм. Если чачым жашыл эмес, сиз жашыл деп атсаңыз жиним келет да. Жок, мындай да. Мен оюмду түшүнбөдүңөр, силер түшүнбөй калдыңар. Чачың жашыл десем, сен башың иштей, мен чачым жашыл болуп турабы дейсиң да, турабы? Чачым жашылбы? Же көк же кара дейсиң, турабы? Чачым көк же кара дейсиң. Анан экинчисинде сенин башың иштебейт, же сен тупой, же сен чумо, же сен дабдыр десе, эмне үчүн ачуубуз келет? Эмне үчүн ачуубуз келет? Анткени уже андай эмес, бизди уже обзывать эме кылышат да. Чек арабызды бузуп жатат. Анткени экинчи сөздө рахметке. Экинчи сөзгө биз ишенип алып атабыз. Бир аз болсо дагычы. Бир аз болсо дагы ишенип алып атабыз. Бул сөз жаман деп эме кылып атабыз. Качандыр бир кезде биз ошол сөздү укканбыз же ошол сөзгө жаман болуп атабыз. Буну айтайын деген максатым,
Эгерде сенин чачың көк же жашыл десе биз реакция бербейбиз, ишенбейбиз. Качан биз уялып, жаман болуп, байкуш болуп, бечара болуп кетебиз? Биз ишенгенде гана. Мына мебиз, ооба мен тупоймун, ооба мен бечарамын, ооба мен акмакмын, телесоомун деп мебиз ишенгенде ошол обзванияга ишенип алабыз. Демек, мен айтайын дегеним, өзүңөрдү эч качан байкуш, бечара, чмо, көкме, акмак элестетпегиле, сезбегиле. Силер чотки Кудай жараткан адамсыңар. Ар бир адамды Кудай ушунчалык мээрим менен, сүйүү менен жакшы көргөн. Түшүнтасыңарбы? Ошону мээңерге куйгула. Мени Кудай сүйүп жараткан. Мени Кудай жакшы көрөт. Эч качан сени неме кылса, шылдыңдаса, ага реакция бербе. Сен жөн гана, акырын гана айт. Тупой десе, көзүнө карап туруп эле. Мен сага тупой көрүнүп атамбы? Өзүң тупой эмессиң, случайно деп эле нормально эле жооп бер. Деп кетип, не десең, адан бешпеттер сени обзвание кыла башташаттар. Хуже шылдыңдашаттар. Сен муну ичиңден, мээңден ишенгениңде, алар сени магнит сыяктуу сезип алышат. Бул ишенди деп, адан сайын сени шылдың кылышат. Сен такыр ишенбегендей, кимге айтасың? Ким тупой? Не? Дегендей жооп берсең, алар сени экинчи башка шылдыңдай албай калат. Эң негизги нерсе муну мээбизде ишенип алабыз. Ачуубуз келебиз. Ишенип ачуубуз келген үчүн бизди шылдыңдай беришет. Албетте биз чек-арабызды коргошубуз керек. Биз ишенбей туруп жооп бергенибизде алар шылдыңдай албай калышат. Түшүндүңөрбү айтайын дегенимди? Ишенбей туруп ответ бергениңде, ишенбей туруп чек-араңды коргогондо, силерди башкалар шылдыңдай албай калат. Ушул жерин түшүндүңөрбү? Түшүнбөсөңөр, каршы болсоңор билдиргиле оюңарды. Түшүнбөсөңөр, каршы болсоңор билдиргиле оюңарды. Давайте чатка жазгылачы, түшүндүк же түшүнбөдүк депчи. Түшүнсөңөр плюс, түшүнбөсөңөр суроо же минус, же болбосо каршы болсоңор каршы деп жаза бергиле. Сонун, кайра кеттик, рахмат. Экинчи. Демек, биз өзүбүзгө качан ишенбейбиз? Биз өзүбүздү күчтүү сезбесек, менин колумдан келбейт, менин күчүм жок, мен байкушмун деп ойлосок, ал антенна сыяктуу башкаларга сезилет дагы, бизди шылдыңдай баштайт. Ооба, күчүбүз жок болсо норма. Күчүң жокпу? Эч нерсе эмес. Эч нерсе эмес күчүм жок болсо деп кабыл ал. Не болуптур күчүм жок болсо? Мен мисалы үчүн, не болуптурмун семиз болсом? Не болуптур семиз болсом? Ну что? Нормальный? Дегенде сени обзвание кылбай калат. Не болуптур акмак болсом? Ну что? Нормальный деген жерде силерди шылдыңдай албай калышат. Ушул менен жейбир, мында, жейбир. Карма, мен сабак айтам. Түшүнтасыңар, Адан кийин менин колумдан келбейт дейт, мисалы үчүн күчтүү дегенде. Раз күчтүү эмессиңерби? Эркек балдар, жашоодо кааласаңар да, каалабасаңар дагы мышташа турган моменттер келет. Кыздар дагы, силерге дагычы. Ошондуктан биз спорт менен машыгышыбыз керек.
спорт кружокторго, тренировкаларга баргыла. Эгер жок болгон болсо, үйдөн машык, ютубту ач дагы техникаларды үйрөн, бокстарды. Кара, каретанын неме техникасын үйрөн, бунун үйрөн. Үйдө эле отжимание кыл, үйдө эле чурка, үйдө эле секир. Жашооңордо кааласаңар да, каалабасаңар дагы мушташа турган моменттер пайда болот. Ошондуктан качан өзүңөрдү прокачка кылбагы күчтүүлөнсөңөр, өзүңөргө ишеним пайда болот. Мен жана айткандай, Камчы Көлбаевдин баласы канча жылдап спорт менен машыккан, сууда сүзө алган, спорттун 5-6 түрү менен машыккан бала болгондуктан ал мынтип жүрөт. Түшүндүңөрбү? Спорт адамдын өзүнө ишенимдүү сезимин жаратат. Кыздар дагы, силер дагы спорт менен машыккыла. Например, мен бир кошуна менен жашап калдым. Ал ачыгын айтсам, аябагандай көбүрөөк кошунага түшүп калдым да. Кечке эле менин баламды жогол деп кыйкыра берди. Анан мен балам менен болуштум. Не кылды? Эй деди. Карасам мен бир урсам мен учуп кете тургандай акыбалда калдым. Аябагандай күчтүү экен. Анан унча калбай бакыш болуп, чыма болуп, баламды жетелей үйгө кирип кеттим. Көрдүңөрбү? Аялдар деле күчтүү болуш керек экен. Хотя мушташпайбыз, бирок мен дагы өзүмдүн телома, денеме ишенгенимде, спорт менен машыгып жүргөн аял болгонумда, не кечке эле эмне мен баламды мынтесиң? Нормально болгон деп айтат элем. Хотя ответ бере алат элем. Ошону дагы бере алган жокмун. Түшүндүңөрбү? Себеби мен спорт менен машыкпаганым үчүн күчүм аз. Демек, спорт менен машыгышыбыз керек, бул өзүбүздү күчтүү, ишенимдүү сезимди пайда кылат. Адан кийингиси, өзүңөрдү татыктуу сезгиле. Эмнеге татыктуу сезебиз? Мени сүйгөнгө, мени сыйлаганга, мени мактаганга мен татыктуумун. Асема, сен сүйүүгө татыктуусуңбу? Сүйүү дегенде сөзсүз любовь, кыз менен жигиттин плюс минус эмес. Мен сени сыйлап, жакшы көрүп, Асема сонун кыз экен деп, кандай болбосун, ошол эле жигиттер дагы, мен дагы, классташтарың дагы, мугалимдериң дагы сени сүйгөнгө татыктуу кызсыңбы? Ооба, татыктуумун деп ойлойм. Ооба. Татыктуумун деп ойлойм деп подозрение кылбагыла. Кантебиз өзүңөрдү 5 минут тынч коюп туруп, мени Кудай жараткан. Мен жакшынакай, сонун суп-сулуу кызмын. Мени Кудай сүйөт. Кудай сүйгөндөн кийин бардыгы сүйөт деп мээңерге команда берип ишендиргиле. Мени Кудай сүйөт. Кудай сүйгөндөн кийин бардыгы сүйөт. Пусть сүйбөсө сүйбөй эле коюшсун. Зато мени Кудай сүйөт, мен жакшынакай, Кудай сүйгөнгө татыктуу, Кудай мени сүйгөн жакшынакай кызмын деп мээңерге ишендиргенде, анан айланаңардагы адамдар да силерди сыйлап баштайт. Адан кийингиси, Асема, сен сыйлаганга татыктуусуңбу? Ооба, татыктуумун. Сонун. Сүйгөнгө, сыйлаганга, дагы эмне деп айттым эле, үчөөнү айттым эле го, сүйгөнгө, сыйлаганга татыктуусуң. Вот, көрдүңөрбү? Ошону мээңерге ишендиришиңер керек. Так, Кубанычбек, сен сыйлаганга татыктуу жигитсиңби? Ооба. Молодец. Сени сүйгөнгө татыктуусуңбу? Сен кайсы бир кыз сүйүп калса, сен ошого достойный татыктуу жигитсиңби? Жок. Антип айтпагын. Ооба, татыктуумун деген. Жок десең дагы отуруп алып, мээңе команда бер. Үйүңөрдө тып-тынч, эч ким жок жерде отуруп алып, өзүңөр менен иштегиле. Сама собой работа деп коет, Сама собой работа деп коет. Бул деген өзүң менен отуруп алып иште. Тынч комнатага киресиң, жалгыз отурасың, көзүңдү жумасың, мээңе команда бересиң, өзүң менен өзүң сүйлөшөсүң.
Meni Құдай сүйүп жараткан. Meni Құдай сүйөт. Мен сүйгө татыктуумун. Мен сыйлаганга татыктуумун. Мен сонун адаммын. Ушинтип мээңерге команда берип, буйрук берип ишендиргиле. Бир жолу жасагыла, 2 жолу жасагыла, 5, 6, 7 жолу жасагыла. Всё равно акыры ишенип каласыңар. Башкалар айтса ишенбегиле. Мисалы үчүн апабыз айтышы мүмкүн, мугалим, атабыз, бир туугандарыбыз, досторубуз айтышы мүмкүн. Мисалы, Асема, сен чумоо, же болбосо просто эле мисал келтирип атам, кечирип кой, Асема, сен чумоо, Асема, сен көкмей, Асема, сен башың жок, сен түрү суук деп айтса, ишенбегиле. Ал жөн эле сөз. Ал просто бизди ыйлаткысы келген жөн эле атака сөз. Сен биринчи өзүң ишен. Биринчи өзүң ишен. Макулбу? Түшүндүңөрбү бул техниканы? Башкача жолу жок. Өзүбүзгө өзүбүз ишендиребиз. Өзүбүзгө өзүбүз ишенгенде анан бардыгы ишенип баштайт. Калгандары ачуусу келгенден, жини келгенден, атайын бизди шылдыңдагысы келгенден, бизди кордогусу келгенден, душмандык кылгандан айта беришет. Так, өзүбүз менен өзүбүз иштеп, сүйүүгө татыктуумун, сыйлаганга татыктуумун деп команда бергенге түшүндүңөрбү? Аткарасыңарбы буну? Ооба десеңер плюс жаза кеткиле. Плюсуңарды күтөтөм. Ариет, Кубаныч. Жакшы. Эми, андан кийингиси албетте сөзсүз түрдө эмне кылабыз? Сөзсүз түрдө дуа кылабыз. Аятал курсун айтып жүрөбүз, дуа кылабыз, мени Кудай сакта, Кудай корго деп. Спорт менен машыгабыз. Өзүбүзгө мээбизге ишендиребиз. Дуа кылганды унутпагыла. Дуа кылгандан дагы мээңер ишениш керек ошол нерсеге. Эми дүйнөдө кандай адамдар бар? Дүйнөдө кулагы чоң адам бар, мурду чоң, башы чоң, буту чоң, колу чоң, кулагы кичине, мурду кичине, башы кичине, бою кичине, колу кичине, арык, семиз, кебетеси келишкен, кепи суук адамдар бар. Кудай адамдарды ар түрдүү кылып жараткан. Идеалдуу адам жок. Красавица мисс болгон кыздын ден соолугу начар болушу мүмкүн. Аябай красавчик